сахабалар дагы ушундай дуа кылчу. Аллах Таала бизге Ражаб айында, Шаабан айында береке бер, Рамадан айына жеткирек бер деп дуа кылчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "О элдер, силерге берекелүү ай келди" дейт. Берекелүү ай келди. Бул айда орозо тутууну Аллах Таала силерге парыз кылган. Түндөрү туруп таравих намаздарын окуп, түндө ушул Рамазан айында намаз окууну ыктыярдуу кылып койду, сооп табасыңар деп ушул айдын фазилеттеринен бир канчасыны санап өткөн. Бул айда дейт, шайтандар кишенделет дейт. Тозок эшиктери жабылат, жаннат эшиктери ачылат. Бул айда бир түн бар, 1000 айдан артык. Ким ошол түндүн жакшылыгынан кур калган болсо, бүт бардык жакшылыктардан куржалак калыптыр дейт. Бул Аллах Тааланын өзүнүн пенделериге болгон мээрими, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүгө кылган бир артыкчылыгы, эгер өзүбүз ойлоп табып бир ибадатты ушу менен Аллага жакындайбыз десек, Аллах Таала андай ибадатты эмне кылбайт? Кабыл кылбайт. Эгер бизге Рамазанды фарз кылбай эле, 5 убакыт намаз окуп эле жүрө бере турган болгонубузда, Рамадандагы боло турган сооптордон эмне калмакпыз? Куржалак калмакпыз. Эгер Аллах Таала бизге ушуну шариатташтырып бербегенде, шариат кылып түшүрбөгөндө, эми бизге шариат кылып берип, ушуга буйруп, эмне кылды? Көп сооп табып алсын деп. Бул Рамадандын пайдасы, Рамазандан алына турган сабактар өтө көп. Башка ибадаттарды кээде биз андан кандай бир сабак алабыз, же болбосо эмне үчүн Аллах Таала ушул ибадатты шариат боюнча бизге буйрган дегенде жообун таба албай калышыбыз мүмкүн да. Айрыкча ажыга барганда ушундай нерселер көп болот. Бул биз кулбуз, кул кожоюн айтканын кыңктабай аткарат деген позиция менен аткара беребиз да. Мисалы, мына ажыга баргандар же умрага баргандар жакшы билет. Ихрам кийген киши тигилген кийим эмне кылбайт? Кийбейт. Башына баш кийим кийбейт. Ич кийим да кийбейт. Атыр сүртпөйт. Туурабы? Жыттуу нерсе сүртпөйт. Шарият ошондой, аткарасың. Моюн сунасың, аткарасың болду. Түшүнбөсүң. Мисалы, андан башка нерселер деле көп. Таш атат. Ар бирге 7ден атат. Шайтанга таш атат деп мындай жалпы айтылган менен атпай койсо эмне болот? Туурабы? Билбейсиң. Мисалы, намаз окуйбуз. Намаз кулчулук ибадат. Бирок эмнеге 5 убак окуйбуз? Буну Алла Таала 2 мал эрте менен кечинде эле окуй турган кылып койгондо болбойт беле? Деген суроо болсо, биз билбейбиз анычы, туурабы? Же болбосо 5 кылды. Каласа 6 кылып коюшу да мүмкүн эле да. Каласа 4 кылып коюшу мүмкүн эле. Андай кылбай эмне кылды? 5 кылгандыгы, эмне үчүн 5 десе, бул буйрук ушундай. Орозодо Алла Таала эмне үчүн орозону парз кылган деген суроо болсо, бул суроонун жообун Куранда айтканда, силер таква болушуңар үчүн деп турчу. Кара, орозгонун максатын эмне экен? Айтып коюптур, баян кылып берип коюптур, айтыптыр. Эмне үчүн бирөөлөр суроо берсе, силер эмне үчүн орозо тутасыңар? Орозо тутсаңар эмнеге жетишесиңер? Кандай пайда аласыңар десе, биз орозо тутуп таква болобуз. Орозодон таквачылыкты үйрөнөбүз дейбиз. Таквачылык деген Кудайдан коркуу. Ушунча кээде мына эме убакыттардагы өттү. Жайдын ысык күндөрү туурабы? Тилиң салаңдап калат. Катуу ысыкта катуу кыйналасың. Суу көзүңдөн учат. Муздак сулар алдыңда турат. Эч ким жок. Бирок ичпейсиң. Неге? Алла көрүп турат. Алла көрүп турат. Бунан мени Алла тыйган деп Алладан коркуп, Алланын буйругуна баш ийип, моюн сунуп, өзүң тыясың, тарбиялайсың. Эгер ушул нерсени жакшылап үйрөнүп ала турган болсоң, башка иштерде деле ушундай. Орозону Алла үчүн тутуп, анан башка бир күнөөлөргө келгенде Алланы унутасың. Аякта деле каласаң иче берсең болот эле го. Аяктан ичпей тыйылдың. Бияка келгенде боло береби. Бул кош стандарттуулук болуп калат. Кана? Ошо менен эмне кыласың? Өзүңдү нәпсиңи тыйып, таквалыкты үйрөнөсүң. Орозонун негизги максаты ушул. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен лам яда каула зур". Ким орозо тутуп, орозодо жалган сөздү таштабаса, ошого амал кылганды таштабаса, надандык кылып, ар ким менен урушканды таштабаса, Аллах Тааланын кечке ачка жүрүүсүнө муктаждыгы жок. Башкача айтканда, туткан орозосунан ачка жүргөнү, суусап жүргөнү гана калат дейт да. Пайда албайт дейт. Же болбосо анын орозосун Алла Таала кабыл кылбайт дейт. Бир аялды айтышат. Ошол пайгамбарыбыздын убагында болгон.
орозо тутуп, бирок элдерге аябай ыза бере бергенде, ушул аял орозо тутат, бирок ушундай бир элдерге ыза бергени токтотпойт десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла хайра фиха", анын орозосунда жакшылык жок дейт. Көрдүңүзбү? Анын мааниси ал орозосу пайда бербейт деген сөз. Halal nerselerdi jegenden tıyat. Halal nerselerdi jebeysiň. Orozoda dagı, orozo emes wagtda dagı tıyıp salıngan aram nerseler bar. Arak tünde dagı, gündüz dagı içmeşin kerek. Sütkorluk gündüz dagı, tünde dagı kılbaşın kerek. Parakorluk gündüz dagı, tünde dagı, orozoda dagı başka wagtda da kılbaşın kerek. Halal nerseden tıyılgandy öyrensök, haram nerseden tıyılış bizge oňoy bolat, jеңил bolat. Negizgi maksatı uşul orozonun. Öte mындай көркөмдөp айтпай жалпак тилге салып айтсак ушундай болот. Ошого мына орозо келатат. Орозого бир өзүңүздөр деле бир досторуңуздар барып сен үйүңө барабыз десе, же болбосо бир үйүңүздөрдө конок күтө турган болсоңуздар, алдын ала конокко даярдайсыздар. Үйлөрдү ремонтла коесуздар, эгер өтө эле сыйлуу конок боло турган болсо, куда күтө турган болсоңуздар мисалы. Туурабы? Кой уят деп, аны тосуш үчүн, аны сыйлаш үчүн ага канча даярдык көрөсүздөр. Бул дагы Рамадан хадистерде ушундай конок деген эме менен келген, сыйлуу конок. Бизге келет, бир ай турат, анан кайра кетет. Ошол канчалык биз аны конокту урматтап сыйласак, ошончолук сооп боло берет. Анан даярдыксыз кирип барганда, күтпөй эле турган жерден бирөө келип калса, аны жакшылап күтө албайсыз, туурабы? Ошондой эле биз даярдыгыбыз жок Рамазанга кирип барбашыбыз керек да. Мына умрага же ажылыкка баргандарда деле ага аябай билип, даярданып баргандар аякта не кылат, башкача пайдаланат да. Даярдыгы жок баргандар аны бир тиктеп, муну бир тиктеп, орозо деле ошондой. Орозого даярдыгы жок кирип барсаң, жебешиң мүмкүн, бирок башка нерселерин ошобойдон эле кыла бере турган болсоң, орозодон болгон максат орундалбай калат да. Орозодон тийиштүү үлүш ала албай каласың. Ошого азырттан баштап, орозону билип, орозонун маани маңызын түшүнүп, ошого бир даярдык менен бара турган болсок, бизге жеңил болот. Колдон келишинче нафил орозолорду көбөйтүшүбүз керек азыр мына ыктыярдуу. Тутпай койсо күнөө болбойт, бирок тутсак сооп болот, Рамазанга даярдык болот. Кыйналбай оңой баштап кетебиз. Андан дагы эң бир коркунучтуу жери Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир ошо Рамазанды жакшы күтпөгөн, Рамазандан пайдаланбаган адамга айткан каргыш дуасы бар. Мурду жерге ишкалансын дейт. Мурду жерге ишкалансын, корбосун. Рамазан келип, Рамазан бир ай бою Рамазанда жашайт. Рамазан чыгып кетет, анын күнөөлөрү кечирилбей калган болсо дейт. Түшүнүктүү элеби хадистин мааниси? Демек, Рамазанда биз тазаланып калышыбыз керек. Рамазанда күнөөлөрүбүздөн тазаланганга жакшы мүмкүнчүлүк. Рамазандагы мүмкүнчүлүктөр башка вакыттарда жок. Мисалы, азыр күндүз кечке чейин дуа кылсаң, дуаң сөзсүз кабыл болот деген кепилдик жок. Рамазанда бар. Орзо туткан адам ооз ачканга чейин кылган дуасы кайтарылбайт дейт. Ошо вакытта өзүңүзгө сурап дуа кылыңыз. Я Аллах Таала деп не жакшылыктарыңыздар жүрөгүңүздүн түбүндө Аллахтан сурайын деген ой тилектериңиздер болсо, өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө, балдарыңызга, ата-энеңизге, досторуңузга, кошуналарга, элге, үммөткө дуа кылса дуа кабыл болот. Бул орозодон башка вакытта эмне жок мындай шанс. Дагы бир орозодогу мүмкүнчүлүктөр орозодо дейт. Ар бир кечеде Аллах Таала өзү каалаганчалык өлчөмдө пенделердин арасынан эмне кылат? Күнөөсүн кечирет. Күнөөсүн кечирет деген сөздү мындай түшүнүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эй Билал, кандай амалың бар? Сенин басып бараткан үнүңдү уктум жаннатта. Сен жаннатта басып баратат экенсиң." Бул дагы Билал радиаллаху анхунун жаннатта боло тургандыгына кепилдик. О Аллахтын элчиси, менин андай деле бир жаннатка киргизе турган ашыкча бир амалым деле жок. Эл катары эле фарздарды окуйм. Болгону бир амалым бар. Даарат алгандан кийин сөзсүз түрдө
2 рекет намаз окуйм десе, ошол болуш керек деп койду. Ошо менен не? Даараттан кийин 2 рекет намаз окуу сүннет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай кылба, ал туура эмес деген жок да. Тескерисинче, жаннатка киргизгениге себеп болгон амалың ушул болсо керек деп койду. Биз күбөлүк беребиз. Не? Билал радиаллаху анху жаннатта. Абу Бакр Умар радиаллаху анхуга айтып, жаннатта бир касыр көрдүм. Жанында бир чөрү, күң бар экен. Анан сурадым dedi. Bu kimdiki desem Umar'daki деп айтты dedi. Anan Umar'daki olsa Umar kаттуу kızganç эле ayalдарына деп анан мурулуп кеттим. Дегенде о Аллахтын элчиси сизден кызганмак белем деп ыйлады Умар радиаллаху анху. Bundan başka деле көптөгөн хадистер менен Абу Бакр радиаллаху анху жаннатта, Умар радиаллаху анху жаннатта, Усман радиаллаху анху жаннатта, Али радиаллаху анху жаннатта. 10 адамды атын айтып кылган, булар жаннатта. Эми буларды эмне үчүн айтып атам? Мисал үчүн. Ошолор жаннатта. Кескин жаннатка кире турганда эмне болду? Бул дүйнөдө эле белгилүү болду. Алла Таала сизди жанагы Рамазанда мойнуңузду тозоктон азат кылып койгон болсо, андан кийин сиз өзгөрүлбөй, кышайып кетпей, өлгүчө Алланын жолунда түз жүрүп өтөсүз. Ошого сиздин мойнуңузду азат кылгандан кийин сиз тозокко ылайык амалдарды кылбайсыз. Жаннатка ылайыктуу амалдарды кылып жашайсыз. Ошого кирип кала турган шанс башка убактарда жок. Кайсы убакта бар? Рамазанда гана бар. Сураш керек, Алла Таала ошолордун катарынан кыл. Мойнуңузду тозок отунан азат кыл деп. Ошого дуа кылыңыздар. Алла Таала баарыбызды Рамазанга жеткирсин. Рамазанды татыктуу тутканга тауфик берсин. Рамазанда кыла турган жакшы сооптуу амалдарыбызды бизден кабыл кылсын. Мойнуңдарыбызды тозок отунан азат кылсын. Өзүнүн Фирдаус бейишине дагы ушул жерде кандай чогулткан болсо, ошол жерде дагы ушинтип чогулушту Алла Таала баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.